Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Китеп окуу конкурсунун жыйынтыгы чыгып, мына ушул 3 К5-тин бирөөсү мына ушул ак тулпар болгон. Анда дагы сахабалар салган чыйыр жол китебинен уткан. Атыңыз? Дастан Шамралиев Дастан. Дастан мырза Бишкек шаарынан, бирок түйүңүз кайсы жактан? Ысык көлдөн болом. Ысык көлдөн. Кичим экен. Бир уна Ысык көлгө кетти. Кандай даярдандыңыз, айтыңызчы? Даярдык Кудайга шүгүр болду. Өзүмө тиешелүү Алладан дуа кылдым биринчиден. Өзүмө тиешелүү баардык себептерин аткардым. 4-5 даярдандым, түнү күнү даярдандым, устаз. Секретин айтсаңыз, кантип даярдандыңыз? Секрети ушул мурда улуу пайгамбар ыйык жолунда 100 000 сом биринчи орунду уткам Сирадан. Биринчи секрет мен исламды өзүм даватчымын, исламды адамдарга көп түшүндүрөм, өзүм сабак берем. Анан ушул дин ислам сразу китепти мен исламский тандайм. Өзүм жашоомо калсын деген ниетте биринчи ошо ниетте окуйм. Секрет ошол. Экинчи дуа кылам, үчүнчү Аллах менен келишим кылам. Аллахка мынча бир пайыз акчасын бөлүп берем ушул машинага деп. Секрет ушул эле го дейм. Аллах Таала рызкыны ал демейинче албайт экенбиз. Насип экен Аллах буйруптур, ал деген күнү алдым. Конкурс кандай өттү? Конкурс өтө зор болду. Кыргызда жакшы сөз бар, жаман айтпай жакшы кайдан дейт. Бир аз устаздарда өздөрү айтканда 1-2 суроодон кичине ихтилаф деп коет. Кичине мүчүлүшүп кетти. Бирок Аллах ыраазы болсун, муфтиятка, Ислам университетинин жааматына 100%, 200% адилеттүүлүк кылып берди. Элдин талабын аткарды деп билебиз. Башка конкурстарда кичине адилетсиздер болчу, бирок ислам бар жерде, муфтият бар, ислам университет бар жерде даимий адилеттик болду. Элдер ишениңиз, эмки жылы мындан да көп катышыңыздар. Мен буга чейин эскерте кетсем, сиз биринчи турда биринчи орунду алгансыз. 100 балл алгам. 100 алган. Экинчи турда 99 алдым. 99. 199 суроо менен чыктым. Бирок баягы айтып атпайбызбы, технически ката болуп калган бул жерде. Мисалы, биринчи турда биринчи орунга чыккандагы экинчи турда 2ге түшүп калган. Ошол жерде анан апелляция таштаган суроолорго. Биз аларды карап бүт баарын комиссиянын негизинде чечкенде бул жак байке биринчи орунду алган. Ал эми экинчи болуп калган эжебизге спонсорлордун колдоосу менен баягы биздин катачылыкты моюнга алып К7 унаасын бергенбиз. Аны алдыда көргөзөбүз. Мен бая күндө 3-4 күн мурун досторума айттым эле, ислам адилеттүүлүк негизи бияктан биринчи орунда экөөбүз тең 193 балл алып калдык. Чынында 2 машина 5 керекти айткам. Шариат ушундай депчи. Же 3-чү тур экөөбүзгө кайра чыгарыш керек деген. Алардан Алла ыраазы болсун, чыныгы адилеттүүлүк кылды. Эжеге дагы К7 берди. Мен өзүм уткандан дагы эжеге сүйүнчтүм. Экөөбүз тең болгонбуз негизи, күчүбүз. Мен секундтан өтүп кеттим да, атак эже күчтүү. Алла ыраазы болсун. Мына күчтүүлөр, чыныгы күчтүүлөр мына ушул жерге келди. Эмне үчүн экинчи тур? Мына ушундай күчтүүлөрдү тандоо үчүн 2 тур болду.